Менен көбү сурап калат, кайсыл учурда тишке пломба коюш керек, кайсыл учурда коронка кийиш керек деп. Сиздерге жалпак тилде түшүндүрүп беришке аракет кылайын. Бул биринчи сүрөттө болсо пломба коюла турган учур, экинчи сүрөттө болсо коронка коюла турган учур. Кариес болуп баштады. Кариес мурда видеодо айткандай эле тиштин чириши. Вот биринчи абалда мына тиштин ушул бөлүгү жок. Бул учурда пломба койсок болот. Тишти калыбына келтирсек болот да пломба менен. Анан экинчилик учурда дагы тоже калыбына келтирсек болот. Үчүнчү учурда дагы калыбына келтирсек болот. Кайсыл учурда коронка коюш керек дей турган болсок, тиштин качан коронковый частьтин 50% жок болсо уже коронка коюлат. Же болбосо каналындагы нервтер алынып эндолечение жасалса, анда коронка сөзсүз түрдө коюш керек. Коронка эмне кызмат аткарат десеңиз, коронка тишти 360 градустук нагрузкадан ар кандай нерселерден сактайт да. Коронковый частьтин 30% жок болуп атат. Бул учурда уже коронка коюш керек болуп калат. Экинчи учурда уже эндолечение жасалды бул жерге, каналыбыз ачылып калып. Эндолечение жасалгандан кийин тиш аябай слабый абалга келип калат да. Вот ошол учурда коргоо үчүн атайын коронка кийгизебиз. Үчүнчү учурда болсо тиштин чекесиндеги стенкалары, мындайча айтканда дуалдары жок да. Пломба кармаса да түшүп кала берет. Бул учурда эндолечение жасалат да, бул жерге штиф өстүрөбүз. Баягыда эле пломба коебуз да, анан сыртынан 360 градус менен коронка коюлуп жасалат. Вот, ушинтип түшүнсөк болот. Жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп бердик. Дагы сиздерде кандай суроолор бар болсо, жөнөкөй жалпак тилде түшүндүрүшкө аракет кылалы. Андыктан биздин каналга жазылышты унутпаңыз.